МВД милиция ичинде коррупция жок деп айта албайсызбы. Сиз идеалдуу нерсени айтып атасыз да. Бир топ эле коркунучтар бар. Экстремисттик ишке каршы аракеттенүү тармагындагы мыйзам актыларын өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору 2 окуга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети, баяндамачы Өмүрзаков. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору кылмыш жаза мыйзамдарына жана укук бузуулар жөнүндө мыйзамдарына ылайык экстремисттик материалдар сактоо үчүн жоопкерчиликти киргизүү, экстремисттик багытта кылмыштар жасагандыгы үчүн жоопкерчиликти күчөтүү максатында даярдалган. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2025 жылдын 14 майында биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мыйзам долбоорунда депутаттар Ирбаевден, Бекешевден жаз жүзүндө келип түшкөн сунуштардын басымдуу бөлүгү эске алынды. Мыйзам долбооруна тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу толук маалымат комитеттин корутундусунда көрсөтүлгөн. Урматтуу депутаттар, комитет аталган мыйзам долбоорун 2 окууда колдоо берүүңүздү сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечиси ички иштер министринин орун басары Абдиев Нурбек Такабаевич катышууда. Кимде кандай суроо болсо мыйзам долбоору боюнча ал силердин берген суроого жооп берүүгө даяр. Суроо барбы? Сөз берилет депутат Бекешев Дастан Далайбаевичке. Биринчиден Сүйүнбек Абдуллаевич чоң рахмат. Бул жарым жартылай менин да сунуштар кирди. Примечанияга Алишер Ташбаевич берген сунуштар ичинде ушул эле сунуштарды мен бергем, бирок мен кичине кененирээк бергем. Себеби бизде, урматтуу депутаттар, не только мындай кагаз жүзүндө экстремисттик материалдар болушу мүмкүн, электрондук форматта болушу мүмкүн. Мисалы, мындай да окуя болушу мүмкүн. Бирөөгө электрондук почтага азыр экстремисттик материалдарды ыргытып койсо, милиция келсе, текшерсе, сен как будто ошону сактагандай болуп каласың да. Хотя сен даже билбейсиң, ачкан жоксуң, же WhatsApp'ка, же Telegram'га азыр эле жөнөттүп, 1 саат ичинде ошону кишине кармасаң, мына сенде материалдар бар турбайбы деп ушундай айтса болот да. Ошон үчүн мен бул жерде примечанияны кичине толукташ керекпи, же ошол эле мен уголовный кодекске умышленден жөн эле киргизген жокмун да. Себеби негизи адам ошону атайын кылыш керек. Атайын кылса жоопко тартылыш керек, туура. Бирок ал билбесе дагы ошол учурда сакталган экстремисттик материалды сакталган деп аны эсептебеш керек. Өзгөчө ошол компьютер менен отурсаң, ол интернетте, вот ишенесизби, урматтуу депутаттар, кэш память деген бар. Бул убактылуу мындай память да. Интернетте отурасың, жаңылыктарды окуйсуң, ар кандай сайттарды ачасың, бирок кэшке ар кандай реклама кете берет. Ар кандай сайттардын ошол контекстный реклама кете берет. Кудай сактасын, ошол экстремисттик жарнама ошол жерге кетсең, сен даже окуган жоксуң, билбейсиң даже, барбы жокпу. Бирок эртең эле компьютерди бирөө ачса, сен экстремист турбайсың, мына сенде кэш памятте ушундай материалдар бар. Мен бул жөнүндө маселени айткан жокмун, себеби ушундай учурлар өтө көп Россияда болчу. Атайын электрондук почта ыргытып, анан сен экстремистсиң деп бир топ эле жоопкерчиликке тартылган жарандар болгон аларда. Бизде дагы ушундай подстава, же бирөөсү, мисалы, оппонент, же жаман көргөн киши ушундай атайын кылбасын деп мен сунуштарды берген да. Давайте жазып коелучу, же примечанияда, мисалы, убактылуу память өзү билбесе, окубаса, бул сакталган эмес деп ушундай таанылыш керек да. Бул жерде, мисалы, биз азыр ушул эле редакция менен кете берсе, анда бул только кагаз жүзүндө форматтагы материалдарга тийиштүү болуп атат да. Ошон үчүн суранарым, урматтуу депутаттар, мүмкүн ошол жерде давайте ойлонуп көрөлүчү сураныч, то эртең эле ушундай учурлар болушу мүмкүн. Нурбек Такабаевич, жооп берип коюңуз. Рахмат, урматтуу Дастан Далайбаевич. Бул ар бир факты боюнча тергөө амалдары мындай териштөө жүргүзөт. Сиз айткандай да билбей эле деген ал интернет баракчасынан өз почтасынан ачылбаган, окубаган материалдар турса ал боюнча деген жоопко тартылбайт десет. Бул ар бир фактын карап туруп, талдап чыгып, андан кийин гана бул жоопко тартылат, Дастан Далайбаевич. Анан бул деген атайлап деген сөздү киргизип койсок, бизде факт ушуга чейин
көптөгөн фактор болду, материалды именно бул Атайын сактаган жокмун деп. биз сактаган жокпуз. Мен аны түшүндүм. Ну хотя бы примечанияга ошол укук бузуулар кодексине киргизбейлүү. Мен мисалы сунуштарды киргиздим да, кэш память боюнча. Просто мен сизге айтып атпаймынбы? Мисалы эртең эле сизге WhatsApp'ка бирөө жөнөтүп койсо ушундай документти, уже сакталган катары эсептеленсиңер деп туурабы? Дастан Талбаевич, бул боюнча деген айтып атпаймынбы, ар бир факт боюнча анын деген өзүнүн деген атайын иш аракеттер болуш керек. Бул кайсы категорияга байланыштуу деп. Дастан Талбаевич, биз экстремисттик маанайдагы бизде бир топ деген жарандар, учетто турган жарандар бар. Ошол жарандар үйүндө деген ошол материалдарды сактап, ал жарандардын үй бүлөсү, жаш балдары дагы ошол материалдарды окуп ошо тартылып кетүүдө да. Ошонун алдын алуу максатында бул кеңири. Жөн, Нурбек Токпаевич, мен макулмун. Күрөш керек, экстремисттер менен күрөш керек. Мен макулмун, мен каршы эмесмин. Мен башка нерсени айтып атам да. Сиз айтып атасыз, ар бир факт боюнча биз карайбыз. Сиз идеалдуу нерсени айтып атасыз да, эми силердин канча кызматкерлер бар? Онунчу отдел карайт экстремисттик туурабы? Дастан Талбаевич, бул Канча киши бар? Вот билесиз да, эртең эле жөнөкөй ошол эле милиция эртең эле ошол менен колдонот да. Хранение деген бул кенен мындай аныктамасы. Мен айтып атпаймынбы, эртең эле Телеграмга, WhatsApp'ка, электрондук почта ырытса эле сөз, сен сакталган катары уже болуп каласың да. Дастан Талбаевич, биз деген айтып атпаймынбы, биздин особо өзүнүн категориядагы адамдар бар, көзөмөлдө кала турганчы. Ошолордун үстүнөн жүргүзүлгөн иш-чараларда жөнүндө анын телефонуна түшүп калып, эч кандай иш-аракеттер болбосо, эч ким менен байланыш жок болсо, ал жарандарды биз жокко тарта бербейбиз. Талбаевич, ар бир фактын карап, бул негизинен алдын алуучу чараларда биздин деген ошо экстремисттик уюмдун мүчөлөрү болуп турган жарандардын үстүнөн жумуш жүргүзгөндө алынган материалдар кеңири даже жайылып кетпесин деген негизде гана жумуштарды алып барабыз. А биздин кээ бир жарандар сиз айткандай почтасына случайно түшүп калып, же WhatsApp'тан окуп алса, Жок, случайно эмес, мисалы бирөөсү атайын түшүрүп койсо, карап койчу бул материалдарды, окуп койчу деп. Дастан Талбаевич, урматтуу Дастан Талбаевич, акыркы мезгилде бизде мыйзамдар толук күчтүү кандуу иштеп жатат, билесиздер. Бул жакта башкы прокуратуранын көзөмөлдөрү бар, Госкомитет, биздин ГКМнын көзөмөлү бар, биздин жетектин көзөмөлү бар. Эч кандай Просто мен сизге ишенем, бирок адамдык фактор деген бар да. Биз жакшы мыйзамдарды жазып атабыз, бирок аткарууга келгенде мисалы сиз айта албайсыз, мындай МВД милиция ичинде коррупция жок деп айта албайсыз да, туурабы? Дастан Талбаевич, бирден милиция карабайт, андан кийин көзөмөл катары прокуратура органдары, сот органдары да карап турат да. Ошо процедуранын баарын өтөт да бул материал. Баңгизат менен подстава бир топ эле болуп атпайбы? Ошол жерде экстремизм материал менен подстава кылыш мүмкүн да эми. Эгер ошондой иш-аракетке барган биздин кызматкерлер болсо, анда кылмыш жөнүндө тартабыздар. Практика жүзүндө менимче болот, тилекке каршы биз ошо түртүп атабыз да. Рычаг жакшы болот да, милициянын, жөнөкөй милициянын рычагы. Сиз мүмкүн каалабайсыз андай, ниетиңиз жок, мен түшүнүп атам. Сиз идеалдуу нерсени айтып атасыз да, жашоодо идеалдуу болсун деп. А бирок кандай болбой жатпайбы? Ошон үчүн кичине жарандарды кичине сактайлы деп атам, кичине алардын жашоо мындай терс таасирин бербесин деп ушуну айтып атам. Урматтуу Дастан Талбаевич, мындай коркунучтардын алдын алуу максатында биз дагы бүт кызматкерлерге жеткирип, окутуп, түшүндүрүп, жумуштарды алып барабыз боюнча. Рахмат. Дастан Талбаевич, болду, аяктадыңызбы? Аяктадым, бирок чынында урматтуу депутаттар дагы бир жолу ойлонуп көрсөк туура эле болмок да. Мисалы Алишер Тажбаевич туура эле сунуштарды киргизди, бирок менимче кичине толукташ керек да электрондук материалдар боюнча. Эртең бир топ эле коркунучтар бар. Дастан Талбаевич, Нурбек Такабаевичтин жооп бергени эми жөндүү болуп атат да, ар бир окуя себептери, жагдайлары тергөө учурунда аныкталат да. Анан сиздин кооптонгон нерсеңиз да туура, эми баягы бардыгы идеалдуу эмес. Эми арасын ар кандай, эми ушунун айынан жөндөн жөн туура жүргөн адамдарды да кыйнабасын депчи. Бирок эми тергөө амалдары жүрөт, ар бир окуя боюнча дыкат тергелет. Анан бул көзөмөлдөөчү орган, прокуратура деген бар. Анан ал электрон почтага түшкөн ал экстремисттик материал ал адам аркылуу башка жака таркатылыш керек, жөнөтүлүш керек. Эгер жөнөтүп жатса,
ал окулбаса же окуса дагы таркатылбаса ал тергөө амалдарына жооп берет да. Жөнөтүптүр, мен эч кандай жооп берген жокмун депчи.